Өкмөт башчылыгына келет деп кимдердин ысымдары айтылууда. Кечээ 15-июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Бүгүн 16-июнда президент Сооронбай Жээнбеков анын отставкасын кабыл алды. Өлкөнүн кезектеги премьер-министри ким болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Бир күн ичинде өкмөт башчылыгына кимдердин талапкерлиги каралышы мүмкүн экендиги болжолдуу белгилүү болуп калды. Жергиликтүү басылмалар аталган кызматка жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы биринчи вице-премьер-министр, учурда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Кубатбек Бороновдун талапкерлигин сунушканын жазышууда. Кубатбек Боронов биринчи вице-премьер-министр кызматына 2018-жылы дайындалган. Ага чейин ал көп жылдар бою өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеген. Ушул жылдын 5-февралында премьер-министрликке дайындалган Эркин Асырандиевдин ысымы да айрым депутаттар тарабынан айтылып келүүнүдө. Ал эми вице-премьер-министр болгонго чейин 3 жыл Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгын жетектеп келген. Мындан тышкары өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев да өкмөт башчылыгына талапкер болот деген сөздөр бар. Жылкыбаев облус жетекчилигине 2018-жылдын июль айында барган. Коомдук активисттер өкмөт башчылыгына Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовду барса болот деген ойлорун жазышууда. Ал Борбор калаанын башчылыгына 2018-жылдын август айында дайындалган. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.